29-bölüm. Peliştilikler özlerinin bardıq askerin Apeyike çoğultuştu. Israildықтардың qoşuğunu İzraildeki bulaqtın janına jaylanıştı. Pelişti törelörü жүздеп миңдеп келе жатышты. Дөөт жана анын кишилери болсо артта Акиш менен келе жатышты. Pelişti törелөрү бул кайсы еврейлер деп сурашты. Акиш Pelişti төрөлөрүнө: "Эмне, силер мунун Исраил падышасы Шабулдун кулу Дөөт экенин билбейсиңерби? Ал 1 жылдан ашуун убактан бери менин жанымда. Ал келгенден бери мен андан эч кандай жаман нерсе көргөн жокмун" деп жооп берди. Pelişti төрөлөрү Дөөткө кыжырданып, Акишке мындай деп айтышты: "Сен бул кишини артка жибер. Ал сен дайындаган өз ордунда тынч отурсун. Ал биз менен согушка барбасын. Согушта өзүбүзгө каршы чыкпасын. Ал өз мырзасын мынабул жигиттердин башынан башка эмне менен ыраазы кыла алат? Шабул 1000 жеңди, Дөөт 10 000 жеңди деп ушул Дөөт жөнүндө ырдап бийлешпеди беле?" Ошондо Акиш Дөөттү чакырып, ага мындай деди: "Теңир түрүү, сенин ниетиң ак. Аскерлердин арасында мени менен жүргөнүң мага жакшы болор эле. Анткени сен мага келгенден бери мен сенден жаман нерсе байкаган жокмун. Бирок сага төрөлөрдүн көз карашы жакшы эмес. Ошондуктан азыр кайра артка кайт. Тынчтык менен кете бер. Pelişti төрөлөрүн кыжырдантпа." Бирок Дөөт Акишке мындай деди: "Мен эмне кылдым? Алдыңа келген күндөн ушул күнгө чейин кулуңдан кандай айып таптың? Эмне үчүн мага мырзам падышанын душмандары менен согушканы барууга болбосун?" Акиш Дөөткө мындай деп жооп берди: "Ишен, сен мен үчүн Кудайдын периштесиндей жагымдуусуң. Бирок Pelişti мырзалары ал биз менен согушка барбасын дешти. Ошондуктан өзүң да, мырзаңдын өзүң менен кошо келген кулдары да эртең менен туруп жарык киргенде жөнөгүлө." Эртең менен Pelişti жерине кайтыш үчүн Дөөт жана анын кишилери эрте турушту. Peliştiктер болсо согушка Израилге кетишти. 30-бөлүм. Дөөт жана анын кишилери 3-чү күнү Сыклакка келишсе, амалыктыктар Сыклакка түштүк тарабынан кол салып, аны басып алып өрттөп кетишиптир. Аялдарды жана шаарда жашагандардын бардыгын кичинесинен чоңуна чейин өлтүрбөстөн туткундап жолуна түшүшүптүр. Дөөт өз кишилери менен шаарга келсе, шаар өрттөнүп, алардын аялдары, уулдары жана кыздары туткундалып кеткен экен. Дөөт жана анын жанындагы эл боздоп ыйлады. Алар ыйлаганга алы келбей калганча ыйлашты. Дөөттүн 2 аялы да Израилдик Акинам жана мурда Кармелдик Набалдын аялы болгон Абигейл туткундалып кетиптир. Дөөт абдан кыйналды. Анткени эл аны ташбаранга алгысы келди. Анткени уулдары менен кыздарынан ажыраган эл кайгырып турган эле. Бирок Дөөт өзүнүн Кудай Теңиринен күч алды. Ал Акмелектин уулу Абиятарга "Мага эфотту алып кел" деди. Абиятар Дөөткө эфотту алып келди. Дөөт Теңирге кайрылып: "Бул сансыз аскердин артынан түшөйүнбү? Аларды кууп жетемби?" деп сурады. Ага: "Артынан түш, кууп жетесиң. Туткундарды алып каласың" деп айтылды. Ошондо Дөөт өзү да, жанындагы 600 жигити да жөнөдү. Алар Бесор суусуна келишкенде чарчап чаалыккандары ошол жерде калышты. Дөөт 400 кишиси менен тигилердин артынан түштү. 200 кишиси токтоп калды, анткени алар Бесор суусун кечип өтө алышкан жок. Алар талаадан мисирлик бир кишини таап алып Дөөткө алып келишти да, ага нан беришти. Ал жеди, ага суу беришти. Анжыр жемишинин таңгагынан 1 бөлүк, 2 таңгак мейиз беришти. Ал аны жеп күчүнө кирди, анткени ал 3 күн 3 түн нан да жебептир, суу да ичпептир. Дөөт андан: "Сен кимдин кулусуң? Кайдан болосуң?" деп сурады. Ал ага: "Мен мисирликмин, амалыктык бир кишинин кулумун. Кожоюнум мени таштап кетти, анткени 3 күндөн бери ооруп жатам. Биз Керейтинин, Жүйүттүн жана Калептин түштүк жагынан басып кирдик. Сыклакты болсо өрттөп жибердик" деп жооп берди. Дөөт андан: "Ошол сансыз аскерге мени алып барасыңбы?" деп сурады. Ал ага: "Сени өлтүрбөйм, кожоюнуңдун колуна салып бербейм деп Кудай менен ант бер. Ошондо мен сени ошол сансыз аскерге алып барам" деп жооп берди. Ошентип ал Дөөттү алып барды. Амалыктыктар бүт өлкөгө чачырап, Pelişti менен Жүйүт жеринен алган чоң олжоого тунуп, ичип жеп тойлоп жатышкан экен. Дөөт аларды иңирден баштап эртеси күндүн кечине чейин талкалады. Төө минип качып кеткен 400 уландан башка эч ким кутулган жок. Дөөт амалыктыктар алгандын баарын тартып алды, өзүнүн 2 аялын да алып калды. Амалыктыктар алып кеткендин эч нерсеси, кичинеси да, чоңу да, уулдары да, кыздары да, олжоосу да жоголгон жок. Дөөт баардыгын кайра кайтарып алды. Дөөт алардын баардык майда жана бодо малын алды. Аларды өздөрүнүн малынын алдына салып айдап алып, "Бул Дөөттүн олжоосу" дешти.
Анан дөөт өзүнүн артынан жүрө албай калган 200 кишиге келди. Аларды дөөт Бесор суусунун боюна калтырган эле. Алар дөөттү жана анын жанындагы кишилерди тосуп чыгышты. Дөөт ал кишилерге келип, алардын ал жайын сурады. Ошондо дөөт менен баргандардын арасындагы жаман, начар кишилер мындай дешти: "Булар биз менен барбагандыгы үчүн аларга өзүбүз тартып алган олжодон бербейбиз. Ар ким өз аялын, балдарын гана алсын да кете берсин." Бирок дөөт аларга мындай деди: "Бир туугандарым, Теңир бергенден кийин мындай кылбагыла. Ал бизди сактап, бизге каршы келген сансыз аскерди колубузга салып бербедиби? Силердин бул сунушуңарды ким укмак эле? Согушка баргандардын үлүшү кандай болсо, арабалардын жанында калгандардын үлүшү да ошондой болушу керек. Баарына тең бөлүнүшү керек" деди. Ошол күндөн баштап дөөт муну Исраил элиндеги мыйзам жана милдет катары бекитти. Ал ушул күнгө чейин сакталып келе жатат. Анан дөөт Сыклакка келип, жүйүттүн аксакалдарына, досторуна бул силерге Теңирдин душмандарынан тартылып алынган олжодон белек деп олжодон жөнөттү. Ал Бейтелдегилерге, түштүк Рамоттогуларга, Жатирдегилерге, Ароердегилерге, Сипмоттогуларга, Эштомоадагыларга, Рахалдагыларга, Жерахмейл жана Кейни шаарларындагыларга, Хормадагыларга, Хор Ашандагыларга, Атактагыларга, Хеброндогуларга жана дөөт өз кишилер менен жүргөн бардык жерлерге жөнөттү. 10-бөлүм. Бир туугандар, мен силердин билишиңерди каалайм. Ата-бабаларыбыздын баары булут астында жол жүрүшкөн. Алардын баары деңизден өтүшкөн. Алардын баары булутка жана деңизге Мусанын урматына чөмүлдүрүлүшкөн. Бардыгы бир эле рухий тамак жешкен. Бардыгы бир эле рухий суусундук ичишкен. Өздөрүнүн артынан келе жаткан рухий аскадан суу ичишкен. Ал аска Иса Машаяк болчу. Кудай алардын көпчүлүгүнө нааразы болду. Ошондуктан алар чөлдө өлүп жок болушту. Алар сыяктуу жамандыкка жакын болбошубуз үчүн бул бизге сабак болуп калды. Алардын кээ бирөөлөрүнө окшоп бурканга табынуучу болбогула. Алар жөнүндө ыйык жазууда эл ичип жегени отурду, көңүл ачканы турду деп жазылган. Кээ бирөөлөрүнө окшоп ойноштук кылбайлы. Алардын 23 миңи бир күндө кырылган. Алардын кээ бирөөлөрүнө окшоп Машаякты сынабайлы. Сынагандарды жылаан чагып өлтүргөн. Алардын кээ бирөөлөрүнө окшоп күңкүлдөбөгүлө, күңкүлдөгөндөрдү кыруучу өлтүргөн. Алардын баштан өткөн нерселердин баары бизге сабак болуш үчүн болгон. Кылымдын акырында жашап жаткан бизге эскертүү болуш үчүн кагазга түшүрүлгөн. Ошондуктан туруп турам деп ойлогон адам жыгылып калуудан сак болсун. Силер адам баласынын башына келе турган эле сыноолорго туш болдуңар. Кудай ишенимдүү. Ал силердин көтөрө алгыс сыноо менен сыналышыңарга жол бербейт. Сыноону көтөрө алышыңар үчүн сыноо учурунда чыгуу жолунда берет. Ошондуктан сүйүктүүлөрүм, буркандарга кызмат кылуудан качкыла. 15. Силерди акыл эстүү адамдар катары көрүп айтып жатам. Айткандарым жөнүндө өзүңөр ойлонуп көргүлө. Теңирге ыраазычылык билдирүү менен ыраазычылык чөйчөгүнөн ичкенде биз Машаяктын канына үлүштөш болуп жаткан жокпузбу? Нан сындырып жегенде биз Машаяктын денесине үлүштөш болуп жаткан жокпузбу? Нан бирөө. Бардыгыбыз биригип бир денебиз. Анткени бардыгыбыз бир нандан жеп жатабыз. Исраил элин алып көрөлү. Курмандыктан жегендер курмандык чалынуучу жайга үлүштөш болуп жатышкан жокпу? Муну менен эмнени айткым келет? Буркан маанилүү нерсе демекчиминби? Же ага багышталган курмандыкты маанилүү нерсе демекчиминби? Албетте жок. Айтайын дегеним бул: бутпарастар курмандыктарын Кудайга эмес, жиндерге багышташат. Силердин жиндер менен үлүштөш болушуңарды каалабайм. Силер бир эле учурда Теңирдин да жиндердин да чөйчөгүнөн иче албайсыңар. Силер бир эле учурда Теңирдин да жиндердин да дасторконунан тамактана албайсыңар. Теңирдин кызганычын ойготкубуз келеби? Же биз андан күчтүүбүзбү? Мага баарын кылууга болот, бирок баары эле пайдалуу эмес. Мага баарын кылууга болот, бирок баары эле ишенимди бекемдебейт. Ар бир адам өзүнө эле эмес, өзгөнү да ойлосун. Базарда сатылгандын баардыгын текшербестен, тынчсызданбастан эле алып жегиле. Анткени жер жана жердегинин баардыгы Теңирдики. Эгерде Теңирге ишенбегендердин бири силерди үйүнө чакырып калса, аныкына барганыңарда алдыңарга коюлган тамак ашты текшербестен, тынчсызданбастан эле жегиле. Эгерде кимдир бирөө силерге бул бурканга багышталган тамак десе, анда муну айткан ошол адам үчүн жана анын абийири үчүн жебей эле койгула. Өзүмдүн эмес, анын абийирин айтып жатам. Башка бирөөнүн абийирине өз эркиндигимди соттотуп эмне кылам? Эгерде мен тамакты Кудайга ыраазычылык билдирүү менен жеп жатсам, анда мени ыраазычылык билдирип жеген тамак үчүн айыптоонун эмне кереги бар?
Ошентип иштеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да баарын Кудайды даңкташ үчүн кылгыла. Жүйүткө да, эллинге да, Кудайдын жыйынына да азгырык болбогула. Мен да өз пайдамды эмес, көптөрдүн пайдасын көздөп, куткарылып калышы үчүн аларга бардык жагынан жагууга аракеттенип жатам. 8 бөлүм. 6-жылы 6-айдын 5-күнү мен өзүмдүн үйүмдө отургам. Жүйүт аксакалдары алдымда отурушкан. Мага ошол жерде Кудай Теңирдин колу түштү. Ошондо мен отко окшогон бирөөнү көрдүм. Анын белинен өйдө от, белинен жогору жалындын жарыгындай жаркырак эле. Ал колго окшогон бир нерсени сунуп мени чачтан алды. Ошондо рух мени асман менен жердин ортосуна көтөрдү. Ал мени Кудайдын көрүнүштөрүндө Иерусалимге, түндүктү караган ички дарбазанын кире беришине, кызганчаактыкты ойготкон, кызганчаактыктын жасалма Кудайы орнотулган жерге алып келди. Ошол жерде мен талаадан көргөн даңкка окшош Исраил Кудайынын даңкы турган эле. Ал мага: "Адам уулу, түндүк тарапка көз чаптыр" деди. Мен түндүккө көз чаптырдым. Мына кире бериште турган ошол кызганчаактыктын жасалма Кудайы курмандык чалынуучу жайдын дарбазасынын түндүк жагында экен. Ал мага: "Адам уулу, алардын эмне кылып жатышканын көрүп турасыңбы? Мен өзүмдүн ыйык жайымдан кетип калышым үчүн ушул жерде Исраилдин кандай чоң жийиркеничтүү иштерди жасап жатканын көрүп турасыңбы? Дагы кара, мындан да көп жийиркеничтүү иштерди көрөсүң" деди. Анан ал мени короонун кире беришине алып келди. Мен көз жибердим, дубалда бир тешик бар экен. Ал мага: "Адам уулу, дубалды теш" деди. Мен дубалды тештим, кандайдыр бир эшик көрүндү. Ошондо мага: "Кир, алардын ушул жерде кылып жаткан эң жаман жийиркеничтүү иштерин көр" деди. Мен кирип, ысрайылдыктар табынган сойлоочулардын, таза эмес жаныбарлардын ар кандай айкелдерин, дубалдарга тегерете оюп чүрүлгөн ар кандай жасалма Кудайларын көрдүм. Алардын алдында Исраилдин аксакалдарынан 70 киши туруптур. Алардын арасында Сапан уулу Жазания да бар экен. Ар биринин колунда жыпар жыттуу зат түтөтүлүүчү чөйчөк бар эле. Жыпар жыттуу заттын коюу түтүнү жогору көтөрүлүп жатты. Анан ал мага мындай деди: "Адам уулу, Исраилдин аксакалдары караңгы жерде, ар бири өзүнүн сүрөт тартылган бөлмөсүндө эмне кылып жатышканын көрүп турасыңбы? Анткени алар Теңир бизди көрбөйт, Теңир бул жерди таштап кетти" дешет. Ал мага: "Дагы кара, ошондо алардын мындан да жаман жийиркеничтүү иштерди жасап жатканын көрөсүң" деди. Ал мени Теңир үйүнүн түндүк тарабындагы дарбазасынын кире беришине алып барды. Мен ал жерден тамузду жоктоп ыйлап отурган аялдарды көрдүм. Ал мага: "Адам уулу, көрүп турасыңбы? Дагы кара, мындан да жаман жийиркеничтүү иштерди көрөсүң" деди. Ал мени Теңир үйүнүн ички короосуна алып барды. Теңирдин ибадатканасынын эшигинин алдында, кире бериш бөлмө менен курмандык чалынуучу жайдын ортосунда 25 жакын эркек Теңирдин ибадатканасына артын салып туруштур. Алар жүздөрү менен чыгышка бурулуп, чыгыштагы күнгө табынып жатышты. Ал мага мындай деди: "Адам уулу, көрүп турасыңбы? Жүйүт тукумуна өздөрүнүн ушул жерде кылган ушундай жийиркеничтүү иштери аздык кылып жатабы? Мындан сырткары алар жерди кыянат иштерге толтуруп, мени өзгөчө каардантып жатышат. Алар өз мурундарына бутактарды жакын алып барып жатышат. Ошондуктан мен да каардуу мамиле кылам. Менин көзүм аябайт, ырайым кылбайм. Алар менин кулагыма катуу кыйкырышса да аларды укпайм." 47 Забур. Забур Корактын уулдарыныкы. Теңир биздин Кудайыбыздын шаарында, өзүнүн ыйык тоосунда улуу түбөлүк даңктоого татыктуу. Сион тоосу эң сонун бийиктик. Бүт жер жүзүнүн кубанычы, анын түндүк тарабында улуу падышанын шаары жайгашкан. Кудай анын үй жайларында коргоочу катары белгилүү. Анткени мына падышалар чогулуп, баары анын жанынан кыя өтүп кетишти. Алар бул шаарды көргөндө өтө таң калып, коркуп артка качышты. Ал жерде аларды коркунуч каптады. Толгоо тарткан аялдай кыйналып жатышты. Сен чыгыш шамалы менен Таршыш кемелерин кыйраттың. Биз күчтөрдүн Теңиринин шаары, биздин Кудайыбыздын шаары жөнүндө мурун кандай уксак, азыр ошондой көрдүк. Кудай аны түбөлүккө бекемдейт. Кудай, биз сенин ибадатканаңдын ичинде сенин ырайымың жөнүндө ойлондук. Кудай, сенин ысымың да, даңкың да төгөрөктүн 4 бурчуна жетет. Сенин оң колуң чындыкка толгон. Сион тоосу шаттансын, Теңир адилеттигиң үчүн жүйүт жеринин кыздары кубанышсын. Сион тоосун тегеректеп аны айланып чыккыла, анын мунараларын санап чыккыла. Өз жүрөгүңөрдү анын чептерине бургула. Келечек муунга айтып бериш үчүн анын үй жайларын карап чыккыла. Анткени бул Кудай биздин түбөлүк Кудайыбыз. Атүгүл ал биз өлгөнгө чейин да жол башчы болот.